Урматтуу туугандар, Кыргызда бир жакшы макал бар да. Ак менен кара жарышат дейт. Акка Кудай болушат дейт. Мисалы, ак киши честный, справедливый, ак жүрөк, ал кедей болот да. Дайыма жүрөгү ачык, таза, ниети ак, жүрөгү күлүп турат, жеңил жүрөт. Биз мисалы билбейбиз да, бир 5 мүнөттөн кийин аркы дүйнөгө кетебизби же бир 50 жылдан кийин аркы дүйнөгө кетебизби билбейбиз да. Бирок ак жүрөк адам, честный адам, мындай таза да, короче. Жаннатка оңой эле кирип кетет да, оңой эле чыгып кетет жаннаткачы. Аллах Таала жакшы көрөт ак жүрөк, ак ниет адамдарды. Ал эми бул кара ниет, алдым жуттум адамдар негизи тозокко жакыныраак болот да. Тозокко түшүп калышы мүмкүн да, себеби деген Аллах Таала алардын баарын тазалайт да, ниеттин баарын, кара ниеттердин баарын тазалап, бүт баарын тазалагандан кийин анан жаннатка чыгыш керек да, негизи чынбы? Жаннатта деген бүт баардыгы негизи дейт, бул ислам дининде айтылат да. Жаннатка кедей адам, ак жүрөк, ак ниет адам бай адамга караганда 500 жыл эрте кирет дейт да. Биринчи кирет да кедей адамдар. Мисалы, жаннаттын ичинде баардыгы мындай жапа чеккен, оорчулук тарткан, ооруларды көтөрүп жүргөн ошондой адамдар болот экен да жаннаттачы. Ал эми тозоктун ичинде бүт баары кара ниет, зулум жана ыплас жүргөндөр, сойку пойку, алкаш балкаштар ошолор болот экен да. Ошондой да. Урматтуу адамдар, актыктан, адал жолдон тайбагыла. Себеби деген бул дүйнө бир негизи биз конокпуз да. Бул дүйнөдө биз конок болуп келгенбиз. Мындай коноктой эле обращение кылыш керек да, негизичи. Эчтекеге привязывать этпей, мындай жеңил болуп, дүйнө дебей, ла илляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп, ла хавла ва ла куввата илля биллах деп, ошондой да. Өзүбүзгө жакшы да, өзүбүздүн жан дүйнөбүз таза болот, жеңил болот, денибиз сак болот. Мисалы, кедей адамдар көпчүлүгү оорубайт. Мисалы, биржада жүргөндөр же оор жумуш кылып аткан балдар, кыздар вообще оорубайт, өзү жыргап эле жүрө беришет да, негизичи. Бул кара ниет, аныкуну алдым жуттумдар көп ооруйт да. Көп ооруп, тигиндей мындай болуп, баары бир чыгарат да Аллах субхана таала. Себеби деген бул дүйнөнү Аллах субхана таала башкарат да. Аллах субхана тааланын улук сааты жок, күзүндө жалбырак жерге түшпөйт дейт да, ошондой да. Аллах субхана тааланын баардыгы Аллах субхана тааланын буйругу менен болот да. Ассаламу алейкум.